Бул салат абдан даамдуу экен. Ооба, жаңы жашылчалардан жасалган. Суу куйдум. Жакшы. Эң биринчи жана өтө маанилүү эреже телевизор же гаджеттердин алдында тамактанууну токтотуу. Изилдөөлөргө ылайык, адам алаксып тамактанганда суткалык калориядан 10-15% ашыкча жеп алат. Bir айдын ичинде бул бир нече ашыкча килограммдын кошулушуна алып келет. Кеңеш тынчтыкта тамактануу керек. Экинчи, белокко басым жасоо. Экинчи кадам белоктун өлчөмүн дене салмагынын ар бир килограммына 1 граммга чейин жеткирүү. Дарыгер белок порошокторунун ордуна табигый белок булактарын тоок эти колдонууну сунуштайт. Себеби табигый тамак ашказанда узакка кармалып, токчулук сезимин көпкө сактайт. Бул таттууларга, мисалы круассандарга азгырылбоого жардам берет. Мындай ыкма булчуңдардын эмес, дал ошол майлардын эсебинен арыктоого мүмкүндүк берет. Бул сейилбак кандай сонун? Ооба, жөө басуу үчүн эң сонун жер. Жүр, тезирээк басып көрөлү. Үчүнчү сунуш күнүмдүк жөө басуу. Максат күнүнө 10.000-ден 20.000 кадамга чейин көбүрөөк басуу. Күнүмдүк базалык активдүүлүк спорт залга сейрек барганга же жумасына бир нече жолу чуркаганга караганда алда канча натыйжалуу иштейт. Жөө басуу денени тонуста кармоонун жана майларды күйгүзүүнүн эң жеткиликтүү жолу.